Түшкү конок теледолбоорунда бүгүн биз ден соолугубузга кам көрөлүк. Босогодо кыш. Ар бир инсан муун ооруларыбыз менен Кыргызстан тоолуу өлкө болгончу муун ооруларыбыз менен жабыркап келдик дегендер көп болот. Мына бул ушуну эске алып бүгүн Түшкү конок теледолбооруна Корей технологиясы менен жасалган туз бөлмөсүнүн пайдалары жөнүндө, ошол туз бөлмөсү жөнүндө кеңири жакшы маек болуп берейин деп келген Айдос Серикбаев мырзага кеп кезегин берсек. Саламатсызбы? Саламатчылык. Босогодо кыш турат. Күн салкындаган сайын ар бир инсан муун оорулары менен жабыркап келет. Мына ушул муун ооруларына сиздин туз бөлмөңүз кандай таасир этет? Жакшы суроо болду. Эми туз бөлмө, жылуу туз бөлмө деп айтабыз. Корей технологиясы менен 11 жыл болду. Анан элдер деле билип калды. Билбегендер да көп. Бирок биз баягы кыш келди, өзгөчө жаш өтүп калгандар, апалар, аталар, эжелерибиз, агаларыбыз кол буттар үшөйт, баягы цистит, простатиттер кармай баштайт. Ошого аябай жакшы. Практикада уже мындай жакшы таасир берип атат. Баягы жыл сайын текшерилет го, баягы тажрыйба иретинде. Ошол үчүн айтарым, баягы кол буттар жылыбагандарга аябай таасирин жакшы берет. Анан ооруп какшайт го бир. Ошолорго да жакшы таасирин берип атат. Түшкү конок теледолбоорунда жылуу туз бөлмөсүнүн мындай сертификаттары ойнотулуп атат. Айдос агабызга эң мыкты суроо берген, ыр арнаган, эң орчундуу бүгүнкү күндүн көйгөйүн көтөрүп чыккан мыкты инсандарыбызга мындай сертификаттар ойнотулат. Анда эмесе эфирден алыстабай 501 67 01 91 номерине WhatsApp'ка кайрылып суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Мына ушундай сертификаттар ар бир инсандын колуна тийишин каалайбыз. Айтсаңыз, сизге 11 жылдан берки тажрыйбада эң көп кыргыз эли жабыркаган кайсыл оору экен? Эң көп азыр артрит деп коебуз. Артрит, кол буту жылыбагандар. Анан азыркы эмеде артроз деп коебуз. Ошол көбүнчө. Анан кыш келгенде ар биринин эми цистит, простатиттер кармайт го. Ошолорго да аябай жакшы таасир берет да. Эме боюнчачы. Ошол үчүн айтарым, келе бериш керек. Ар бир оорунун дабасын издеп келген, шыпаасын алып кетаткан инсандардын сиздерге айткан ыраазычылык каттары бул соц тармактарда абдан көп экен. 11 жылдан бери кыргыз элинин ден соолугуна ополтоодой эмгек жасапсыздар. Ал эми ушул эле туз бөлмөнүн зыяндары да болсо керек. Кайсыл оору менен жабыркаган инсандарга бул туз бөлмө зыян келтирет? Өзү Кореяда, Япония, башка өлкөлөрдө мына өзүнүн мекенинде чыккан жеринде айтып коебуз бул технология. Япония, Кореяда мунун противопоказаниясы жок дейбиз, анткени түрдө аякта онкология аз экен да, аябай эле жок эсеге чыгат экен да, бир 0,3% деп коет экен. А бизде болсо эң биринчи ошо онкология эметебиз, врачтар чыгарып, онкологиянын акыркы стадияларында негизи онкология ысыкка болбойт деп коет эмеспи. Ошол үчүн баягы онкологияларды киргизбейбиз. Экинчиден, боюнда барларга аябай жакшы таасир берилет деп айтылат, өзү Кореянын өзүндөчү. Баягы өсүп келаткан балага аябай таасирин жакшы берет деп. Бирок биз ошо ысык болгондон кийин, жылуу болгондон кийин дагы ошо эң баягы чектөө же болбосо крайний деп коебуз го, баягы соляный комната жылуу туз бөлмө болуп калбас үчүн боюнда барларды киргизбейбиз да, баягы үйүнөн кредитныйынан уруша кетип, же болбосо кайненеси менен уруша кетип, боюнан козголуп калса, баягы каяка бардың эле туз бөлмө жабыркасын деп, ошол үчүн ага да чектөө киргизип койгонбуз. Баягы боюнда барларга деле эме болбойт деп. Чектөө. Анан эпилепсиясы барлар. Эпилепсиясы жана талма оорулары болот го, эпилепсия башынан жабыркагандар. Ошолорго болбойт. Калганын баарына болот да. Саламатсызбы, Айдос мырза, ишиңизге ийгилик каалайм, кыргыз үчүн кызматыңызды кыла бериңиз. Менин бутумда темир коюлган. Мен туз бөлмөсүнө барсам болобу, суставтарым
муздап ооруй берет, жайдыргычтыр дейт. Өзү айтып коет, негизи темир болбойт деп, бирок менин досторум бар, колдорунда темирлери бар, баягы убагында сынып, анан буттарында темири бар практикада. Алар кирип эле жүрүшөт, баягы алдырбай ошо бойдон калып кеткен экен. Практикада кирип эле жүрүшөт да мындай. Негизинде кээ бирөө коскойт окшойт ошо. Мен билбейм да ошонун негизинде. Козгойт. Негизинен кирген сиздин практикаңызда бар, бирок Бар. ар ким өзүнүн ден соолугуна өзү түшүп көрүш керек да. Анткени биздин тааныштардын арасында, туугандардын арасында, досторумдун арасында мына кирип канча мына 11 жыл болдубу Кыргызстанга ачылган. Ошодон бери кирип жүргөндөр бар да. Салмасызбы, Айдос мырза, ишиңизге ийгилик каалайм. Мен сизге сокулуктан байланышка чыгып атам, нарындагы ата-энемди алып келсем дегем. Жатакана маселеси кандай болот? Бардыгы каралганбы? Подробно Жакшыраак айтып кетсеңиз дейт. Эми бизде баасы кандай дегенде. Бизде 10 күнгө 5000 сом деп айтабыз негизи. Бирок азыр акция болуп атат 4,5 сом. Ошонун ичинде жанагы лечебный чайлар кирет, боор тазалаган, шлак токсиндерди чыгарган, анан витаминдер, омега 3, чесночное масло, кальций, жемчужины, балыктын майы, D3, спирулина деген дагы ошондой микро-макроэлемент жетпеген, бүгүнкү күндө тамактан алынбаган, жер жемиштерден алынбаган микро-макроэлементтерди ошо витамин аркылуу жеткизгенге аракет кылабыз да биз. Ошонун баары ошонун ичинде. Бирок жатаканабыз жок, ошо күнүнө 1 саат убакыт эле кетет да, анан кечке чейин процедура эметсе ал жагында карайт элек, бирок 1 саат убакытта бар келип кетип эле дарыланат да. Сокулуктан деле келет, кара балтадан да келет бизге. Демек, Токмоктон барып келгендер бар. Сиздер менен байланышып келсе болот экен. Эгерде сиз ден соолугуңузду чыңдоо үчүн Айдос мырзага түз байланышка чыгам десеңиз, 0708 55 51 11 WhatsApp номери аркылуу байланышып, убакыт саатын тактап алсаңыздар болот. Айдос мырза, ишиңизге ийгилик каалайм. Кыргыз эли үчүн абдан жакшы иш кылып атыпсыз. Ден соолук биздин биринчи байлыгыбыз. Менин 6 жаштагы балам иммунитети слабый. Ошого жардам берсе болобу? Жардам берсе болот. Дагы туз бөлмөдөн да тышкары иммунитетке негиз баарын айтып кетерим менчи. Анткени практика жүзүндө баягы балдарга дагы мына кошумча, дополнительный деп коебуз, кошумча деп коебуз, дагы витаминдерди бериш керек бизге. Анткени биз бүгүн ойлоп атабыз, курсагы тоюп атат, нан жеп атат, кирип чыгып жүрөт. Ал болду депчи. Нандан бүгүнкү тамактардан биз полноценный эме ала албай атабыз да. Керектүү мисалы. Бардык жерге витамин керек да, мээнин иштешине да витамин керек, бардык иштешке, организм иштешине витаминдер керек. Ошого дагы баланын өсүшүнө, мээнин өсүшүнө, баягы биз ойлой беребиз да, мурдагы батса мага тарткан, же бою кичинекей болуп калса, бою өспөй калса, ата апасына тарткан деп эле ушу генден деп кое беребиз да, баягы жакшы жагын өзүбүзгө эметип, жаман жагын апасына эметип. Бирок негизинде балдарга бүгүнкү күндө витаминдерди жана микро-макроэлементти жеткизе бериш керек. Саламатсыздарбы? Мен сизге Бишкектен байланышка чыгып атам. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Менин кан басымым жогору. Кан басымы жогорулар барса болобу? Канча убакыт отурабыз дейт. Эң жакшы. Мындан давление менен сахарга өтө жакшы пайдасын берет. Анан бул баягы давление түшөт да бул жерденчи. Баягы банядан, ысык жерден давление көтөрүлүп кетет го. Мунун эң жакшы жери мында 80ден асып 90га жакын минерал болгон үчүн баягы кан басым нормалдаштырып калат да мындай. Абдан жакшы болот экен. Саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик каалайм. Менин 12 жаштагы уулум 3 жылдан бери гаймориттен айыкпай койду. Барбаган жерибиз калган жок. Сизге барсак болобу? Кандай көрсөтмө бере аласыз дейт. Болот. Ошо гаймориттин дагы эмеси эң биринчи ошо сууктан болот. Анан жана гайморитти чыгарыш керек. Анан кайра гайморит кармабаш үчүн иммунитет слабый болсо баардык оору эле кайталана берет ал жашоодочу. Бизде кээ бир адамдар бар, айыгып калат да, анан айтат, мен 1 жыл жакшы жүрдүм да, анан 1 жылдан кайра эле ооруй баштадым. Анын деле жардам бербейт окшойт деп калат да. Бирок андай эмес. Иммунитет түшкөн сайын баардык адамдын баардык оорулары козголо баштайт. Кандай бир оору болбосун. Ошол үчүн дайыма иммунитетти көтөрүп жүрүш керек. Негизи мен кеңеш берет элем, 6 айда бир ушул жылуу туз бөлмөнү витаминдер менен баягы ушу бизде мындай келип турса дейм да, адамдар түшүнүпчү мындай. Баягы тамак кандай десем, күнүмдүк биз эмне кылабыз?
ошол сыяктуу эле муну жашоо тартипке киргизип коюш жашоо керек да. тартипке киргизип, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрсөк, карылыгыбыз Жакшы болот, тынч өтөт да. Анткени бизде түшүнүк мындай да. Мисалы биз тойго барганда эле жашообузга киргизип коюш керек да, мисалы. Сөзсүз түрдө сөзсүз барыш керек, мисалычы. Апаларыбыз кайтып коебуз го кээде, ооруп атсаңыз тойго барбай эле коебуз десе, айнанайын кантип барбайм, силерге деле келген деп айтат го. Ошол сыяктуу баягы тойго кандай, той ашка кандай камданабыз, ошо ден соолукка да ошондой кам көрө турган болсок, туз бөлмөнү ошо жашоо тартипке киргизе турган болсок, так мен 3 айда бардым, эмки 3 айда келишим керек. Же болбосо 6 айда баргам, 6 айда кайра келишим керек деген түшүнүктү киргизиш керек адамдар өзүнөчү. Анан биз баягы баарын бекер алганды жакшы көрөбүз да, ден соолук бекер берилип калды. Аны бекер нерсе көп бааланбайт. Эгер биз жанагы машинага окшоп, же болбосо жана үйгө окшоп башка нерсени сатып алабыз го, аны кандай барктайбыз, бияга кетип калса баягы оңдой калып, бир жери сынып калса жөндөй калып ошондой кылабыз го. Анткени ал акчага келген нерсе. А ден соолук бекер келген үчүн көп бааланбайт. Ошол үчүн азыр мен айтып кетерим, ден соолук жок. Бул адам мындай ооруган киши түшүнөт да мунучу. Анткени эч нерсенин баркы жок, эчтекеге көңүлүң жок дегендей да. Ошол ден соолукту баалайлы бүгүнкү күндөчү. Саламатсызбы, Айдос мырза, сиздин жамаатыңызга ийгилик каалайм. 3 жылдан бери Угриден жабыркап, Безеткиден жабыркап, мен сиздердин туз бөлмөдөн жакшы болгон беттерим агара түшкөн. Жалпы көрөрмандар үчүн абдан жакшы жарнама болду. Мына ошол жөнүндө сиз өзүңүз айта кетсеңиз. Демек, бул сиздин жылуу туз бөлмөңүз муун ооруларына, гайморитке, циститке, простатитке гана эмес, беттеги жараларга дагы өз жакшы таасирин. Мына ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жаралар деп коебузбу, аллергиянын түрү, жаралар эми орусча аллергия, кыргызча жара да мындай айтканда. Ошол үчүн жаралардын ар бир эмеси бул денеге чыгышы, бул иштеги бузулган, иштин эмеси бузулуп атат да, мындай айтканда, орусча айтканда, организм бузулуп атат, иштөөсү бузулуп атат да. Ошол сыртка берет да. Мисалы бетке бирдемелер каптап кетет, же бир сыздоок чыгат, же ушундай чыйкан чыгат, кыргызча айтканда ушундай нерселер чыгат. Анткени бул кандын бузулушу, организмдин иштөө бузулушу да. Сбой берип атат да бир жерде, мени кара, мени тазала деп атат балким. Балким биз күндө барып шаурма жеп атабыз, же болбосо жанагы чала абышкан эмне, пирожкиден уруп атабыз, анан ошонун баары ашказанга таасир берет дагы, газировка ичип атабыз, анан ошонун баары кайра бетке берет да. Ошол үчүн бүгүнкү айтарым сууну көбүрөөк ичип, тазараак нерсени жегенге аракет кылышыбыз керек. Баарыбыз эле жакшы көрөбүз ал нерселерди, бирок күнүмдүк жашоого киргизип албашыбыз керек да, зыяндуу нерселердичи. Анда санда сагынганда жеп, анан күндө ар ким өзүнө ден соолукка кам көрбөсө, эч ким келип жакшы ден соолугун бирөөгө берип койбойт да, машина эмес да ал. Эми айдап тур же болбосо колдонуп тур дегендейчи. Түшкү конок теле долбоору бүгүн кыргыз элинин ден соолугуна кайсы бир деңгээлде кам көрөлү дедик. Ал үчүн жылуу туз бөлмөсүнө келиңиздер, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар. Жылуу туз бөлмөсү бардык кардарлар үчүн эртең мененки саат 9-дан кечки саат 11-ге чейин эс алуу күндөрү да иштейт. Жалпы жамаатыңызга ийгилик каалайбыз. Ошол жамаатыңызда дагы бир келечекте кандай пландарыңыздар бар? Жакшы суроо болду. Негизи ушул нерсени Кыргызстандын ичине, эли журтубузга дагы көбөйтүш керек да. Көбөйтүп ар бир айылда, ар бир райондо дейбиз, баягы ар бир шаарда боло турган болсо, эми ошону адам жеткиликтүү адамдарга жагып атат. Мына канча кишилер батасын берип атат, кол бутум жакшы жүрүп атат. Жөтөлбөй калдым, одышкамен жүрөт элем, сахарым түштү, давлением жакшы болуп калды дегендер мындан көп да. Ошол ар бир киши айыгып, ошол кол астында мисалы Бишкекке келип кетишиң деле кээ бирөө оокаттарын тыштап кыйын эле да. Ошону негизги максат ар бир айылга, ар бир районго, ар бир шаарга ача турган аракет кылып атабыз. Аракетке берекет дейт, тилектериңиздер ишке ашсын. Ала Мүдүн районунан байланышка чыгып аттам. Айдос мырза, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Ал эми сиздин туз бөлмөңүздө санитария, гигиена маселеси кандай каралган? Менин аллергиям бар, барайын дедим эле дейт. Келе берсин. Колдон келишинче тазараак кармаганга аракет кылабыз. Эми элдер ар кандай болот. Бир эмени кагазды көрүп деле жүрөктөрү түшө берет. Бул эмне жатат, туура эмес жатат депчи. Анан ар кимдин өзүнө да аракет кылабыз. Бизде кыздар иштейт. Тазалык аябай жакшы десек болот. Абдан жакшы. Жалпы жамаатыңызга ийгилик каалайм. Ишиңиздерде ар дайым ийгилик болсун. Кыргыз элинин ден соолугу үчүн кам көрө бериңиздер. Менин апам 87 жашта.
кайсы бир деңгээлде арзандатуулар менен барсак болобу дейт. Болот, сөзсүз түрдө байланышсын менин номериме. Байланышы, анан бизде акциялар болуп турат. Азыркы учурда акция болуп атат, например, 5.000 сом, 4.500 сом болуп атат. 4.5 сом номериңизди мүмкүн болсо кайталап коюңуз. 078 555 111. 078 555 111. Абдан жакшы. Саламатсызбы, жалпы жамаатыңызга ийгилик каалайм. Сиз жогоруда жогорку давление менен барса абдан жакшы болот дедиңиз. Бирок низкий давление кандай дейт? Негизи низкий давление башым ооруп калды деп көбү айтат да, баягы анткени тузга киргенде анан бетер түшөт да. Ошол үчүн мен айтып коем, баш сөзсүз ооруйт, 2-3 күн косколот депчи. Косколбогон баардык оору коскойт. Ар бир жерде каерде эмелет, баягы адамдын кай жеринде нарушение болбосо сөзсүз коскойт. Ошол үчүн мен чыкканда низкий давленияларга айтарым, шоколад чыкканда анан кофе ичип кой депчи. Өзүңө келип каласың депчи. Ошол үчүн биз консультация беребиз сөзсүз түрдө. Анан меники низкий деп кирбей коюштан эме эмес да. Акырын менен теңдейт да, ысык суук жана инь-ям балансын теңдейт да. Түшкү конок теле долбоорунун жалпы жамаатына ийгилик каалайм. Бүгүнкү эфириңиздер жакшы болуп жатат. Ден соолукка кам көргөн эң сонун эфир болуп жатат. Айдос мырза, биз сиз менен жеке кантип байланышсак болот? 3 жаштагы балам аллергиядан жабыркап келет дейт. Эгерде сиздер ден соолугуңузга кам көрөм десеңиздер, 708 55 51 11 номери аркылуу Айдос мырзага байланышып, ден соолугуңузга кам көрсөңүз болот. Ал эми бизге пикир калтырам, сунушумду айтам, суроолорума жооп алам десеңиз 0501 67 01 91 WhatsApp номерине кат жазыңыздар. Саламатсыздарбы, жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Так дарегин айтып кое аласызбы, Айдос мырза? Так дареги Бишкек шаары, Орозбекова 2/4 Түгөлбай ата менен кесилишет. Район темир жол вокзалы. Абдан жакшы. Саламатсызбы, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Зоптон операция болгом, сиздин туз бөлмөңүзгө барсам болобу суставтарым үчүн? Болот. Келип эле жүрүшөт. Демек, эч кандай зыяны жок. Келип жүрүшөт. Зоп менен деле келип жүрөт. Зоптун өзү негизи илдеши боюнча 20 түрү бар дейт. Эми ар кандай түрү болот экен да, мында мисалы. Биз мындай бир сөз менен айтып коебуз го, зоп деп элечи. Анткени 20 түрү бар экен да. Кээ бирөө айтат, киргенде могу жери муунуп турат, зобум бар, бирок киргенде туздун ичине кирген, кадимдей ачылды дейт да. Ачылды, жеңил дем алып калдым. Негизи муунута берет, анан адышка боло берем, же могу жерде бирдеме тургандай боло берет депчи. Бирок киргенде ачылды деп айтышат да. Айткандар бар. Саламатсызбы, Айдос мырза, ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым кыргыз элине кызматыңызды кыла бериңиз. Иммунитетти көтөрүш үчүн барсам болобу? 17 жаштагы балам ДЦП, колу буту карышып калат. Барсак жардам бере аласызбы? Ооба, келсин. Рахмат. Тиги каалоо тилектериңизге. Негизи ДЦПдан ошол жана эпилепсиясы болбосо, анан негизи келип жүрөт жана киргизип чыгарып карышып калганда ошолор жибитет да кадимгидей. Кээ бирөө ал ДЦП эмес эле карган жаш өтүп калган кишилердин деле буту тырышып калат, карышып калат. Бул да бир витаминдин жетпегени да, мындай айтканда. Кээ бирөө баягы эндуроз деп коет, чоң ойсо деле төшөккө кое берип койгондор бар. Ошодон да жакшы результаттар бар. Баардык сууктарды, денедеги болгон шлактарды демек жылуу туз бөлмөдөн сакайып чыгарсак болот экен. Келиш керек, көрүш керек. Биз корко беребиз го, анан кандай болот, анан эмне болот деп элечи, бирок көрүш керек да. Саламатсызбы, Айдос Серикбаев, ишиңизге ийгилик каалайм. 4 жылдан бери уйкусуздуктан жабыркап келем. Эч уйкум жок. Сиздерге барсам жардам бере аласызбы дейт. Бизде туздуу бөлмөгө кирип чыккандан кийин мен көп тамашалап калам. Көчөгө алып чыгып койсоң деле эме уктай берет экенсиң депчи. Анткени стресске жакшы. Стресс ар кандай болот да, мисалы бирөөсүн жоготуп алгандар бар, же болбосо оорудан стресс, же ушундай сыяктуу, же бир ушундай жашоонун көйгөйүнөн бир стресс алгандар бар. Ошолор уйкусу качып, практика жүзүндө аябай көп. Мен өз башымдан деле өткөн бир учурда ошо туз бөлмөнүн ачаарда да аябай бир ошондой эмеде жүргөнбүз ба. Стресс деп коебуз го. Ошо стресскердерге аябай жакшы да, уйкусуздукка. Бессонница деп жазылып жүрөт го могу эмеде. Саламатсызбы, Айдос мырза, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Түшкү конок теле долбоорунун жалпы жамаатына ийгилик каалайбыз дейт, ыраазычылык билдиребиз. Айдос мырза,
Нарынга ачайын деген тилектериңиз барбы? Мен сизге Кара Балтадан байланышка чыгып аттым эле. Тоолуу райондорго ачсаңыз жакшы болчудан дейт. Эми баягы мүмкүнчүлүк болсо баардык жерде иштеп, баардык жерден рахмат айтып, элдердин баары айыгып атса кана абдан сонун да, бирок ошого баягы финансылык чектөө бар да, баягы ошого Бирок келечекте ниетибиз бар. Ниетибиз да ар бир айтып атабыз го, ар бир айылда болбосо да, ар бир райондо, ар бир шаарда болсо кандай жакшы. Айдос мырза, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Жалпы жамаатыңызга ийгилик каалайм. Менин ата-энем 10 күн мурун сизден 5 күндөн лечение алышкан. Абдан жакшы, ишиңиздерде ар дайым ийгилик болсун дейт. Аламүйдүн районунан байланышка чыгып атат. Саламатсызбы Айдос мырза, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Кыргыз эли үчүн кызматыңызды кыла бериңиз. Пенсионерлерге арзандатуулар барбы дейт. Бар. Анан бизде мен көп айта берет, пенсионерлерге скидка барбы депчи, мен айта берем 90% пенсионерлер келет депчи. Бизде жаштар келгенде раз, өзгөчө жанагы кышта эле базардагылар бар, каптайт го, üşүйт го баягы базардагыларчы. Дордой, өзгөчө Ош базар, Мадина базар, Аламидин базар, бардык базардагылар üşүйт го баягы. Суукта. Ошондо баягы мен айта берем, биздин сезон кышта депчи. Баягы суукта келишет да, баягы айла жок. Бак айла бүү дегенде айла жок келишет да, айла жоктугунан колу буттары үшүп келишет да. Саламатсызбы, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Мен сизге Ленин районунан байланышып жаттым эле. Сиз кайсы бир деңгээлде кайрымдуулук иштерди кылып, карылар үйүнө, балдар үйүнө жардам бере аласызбы? Ушул туз бөлмөсүнө алып кетсек болобу дейт. Менимче бул карылар үйүн же балдар үйүнүн кызматкери окшойт. Эми бунун негизи максаты, мен айтып атам, көпчүлүгү ачам десе жардам беребиз. Бирок финансирование жагынан ал деңгээлге жете элекпиз биз дагы. Жок, сиздерге келип дарыланууга дейт. Карылар үйүнүн Эми жашоочулар же балдар үйүнүн жашоочулар дейт. Келип сүйлөшүп, ошол бизде бир учурда билесиз го, бекер дарыланам десе баардыгы эле карылар үйүнөн болгусу келип кетет же болбосо баары эле балдар үйүнөн болгусу келип кетет го. Бирок ошол учурда документтерин алып келип, келип жолугуп, ушундай мисалы кеп кеңешим болуп, этапына мисалы баары бир күндө эле келип чогулуп келбейт да, мисалы бул айда мынча киши бизден эметип бериңиз десе, сүйлөшөбүз ал жагын. Абдан жакшы. Эгерде ден соолугунан жабыркап, бирок жардам берер инсаны жок болгон адамдар болсо, Айдос мырза ар дайым аларга көмөк көрсөткөнгө кайсы бир деңгээлде даярсыз. Ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Айдос мырза, мына ушул туз бөлмөсүн ачуу демилгеси сизге башынан эмне болуп келип калды? 11 жыл мурун. 11 жыл мурун чыны керек мен ушу эми баарыбыз эле күтүлбөгөн жерден эметебиз го. Кээ бирөөнүн бар максаты кичинекей кезинен баягы эметип, космонавт болом же болбосо врач болом же болбосо ушундай милиция болом деп айтылып келет го баягы. Биздики баягы күтүлбөгөн жерден болду. Бир учурда баягы Тибет медицинасына мындан 15 жыл мурда Тибет медицинасына аябай кызыгып калдык да. Анткени дарылоо ыкмасы өтө мындай башкача экен десек болот да, мындай адамдардын эмесине башкачараак карайт экен да. Организмди мындай жумурткадай карайт экен деп калдык да. Бири-бирине бизде мисалы бир жериң ооруса, бир жериңди ошол жериңден эле дарылайт го, мисалычы башың ооруса, башыңды эле карай берет, ашказан ашказанды же болбосо мындай ар бир нерсени запчас кылып. А Тибетте ушуну баягы жумурткадай карайт экен деген философия аябай жакты да, баардыгы жакты. Ошону эле алып жүрүп, анан бир учурда адамдын кулагы ачылабы, баягы эметип, ошол туз бөлмөсү жагып калып, анан Кыргызстанга эң биринчилерден ошол ачкан биз болчубуз да. 2013-жылы деп койсок болот. Абдан жакшы. Биз канчалык убакыт учкан сайын өмүрүбүз өтүп атат, жашообуз өтүп атат. Ошол учурда ден соолугубузга кам көрүп калалы. Бүгүн биздин түшкү конок теле долбоорунда Айдос Серикбаев мырза эң жакшы демилге кылып, мына ден соолугунан жабыркаган инсандарга сертификаттарды берип кетип атат. Айдос мырза, ар дайым ишиңизде ийгилик болсун. Кыргыз элинин батасын алып бар болуңуз. Анда эмесе жалпы көрөрмандар үчүн сизден соңку сөз. Соңку сөз рахмат баарыңыздарга, каалоо тилектериңизге рахмат. Баары кабыл болсун. Ар бир сөз Кудайдын кулагында дейт. Ар бир сөздөрүңүзгө, сиздердин баталарыңызга рахмат.
биз ар дайым даярбыз кызмат кылганга. Бул да бир Кудайдын буйругу десек болот. Ар бир нерсе Кудайдын буйругу менен болуп турат. Анан мен айтарым, Тузга ошо көбүрөөк келиңиздер. Анткени ден соолук өзүнөн өзү пайда болуп калбайт. Ар бир нерсенин өзүнүн себеби болот. Ошол сыяктуу аракет кылыш керек. Аракетке берекет дейт. Ошо кааларым. Анан бир нерсени айтып кетерим. Ошо баягы Тузга келген кишилер айтат да, мен бир күн түшүп алып, анан 2 күн түшүп алып, мен что-то эметпей атам дейт да. Сезбей атам. Сезбей атам, анан кетпей атат. Анан жөтөлүм же буту колум ооруп атат го деп. Мен айта берем да, ошончо жылдан бери топтойсуз. Тибетте айтып коет, келүү жолу бар ордунун, жана кетүү жолу бар депчи. Анан келип аракет кылыш керек, келиш керек. Эң аз дегенде 10 күн келиш керек. Анан сиз мына мен 10 күн келдим же 20 күн келдим, эчтеке болбой калды десеңиз, анан бир жөн бир күндө жомок эмес да Тузга кирип, мына абракадабра десе эле баягы жомоктогудай болуп кете тургандайчы. Сөзсүз түрдө орунду топтодуңуз, ичип жеп, басып туруп, ошончо орунду кайра чыгарганда убакыт керек депчи. Ошол үчүн айтып кетерим, Туз бөлмөгө келиңиздер, оорубаңыздар. Кыргыз элибиз оорубасын, ар дайым жабыркабасын, тынччылык болсун өлкөбүздө, согуш болбосун. Ар дайым ата-энелерибиз, кыздарыбыз, өзгөчө балдарыбыз ыйлабасын оорудан. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Абдан жакшы. Түшкү конок теледолбоорунда өзгөчө ден соолукка кам көргөн Корей технологиясы менен жасалган жылуу туз бөлмөсүнө Айдос мырза менен ден соолугуңузду чыңдасаңыз болот. Кыргыз элинин саламаттыгына салым кошкон мыкты инсандарга таазим кылабыз. Анда эмесе эфирден алыстабаңыздар.